Мен аябай намыс көймүн. Ошол баягы кыйналып, нары карап ыйлап турсам деле, бери карап күлүп, башымды көтөрүп басып кетчүлөрдөнмүн да. Ошон үчүн албетте мен кандай жардам болбосун, жыгач болобу, стройматериал болобу, азыркы күндө мен муктажмын. Ошон үчүн мындай отказ кылбайм, бирок Кудайдын, элдин колдоосуна ишенем. Менин оюмча, бирок Айжан күнүмдүк түшүп турган доходу жок адамга аябай кыйын. Буга чейин деле ушундай үй күйүп кеткендер, же болбосо ушундай бир кыйынчылыкка туш келип калган болсо мен жетип барчумун дайыма. Себеби 100 сом болсо дагы, 50 сом болсо дагы бериш керек деп ойлойм, жардам катары. Ошон үчүн мен азыр баардык маалыматтык колдоодон, ошол эле стройматериал, курулуш материалдарынын колдоосунан албетте баш тартпайм. Себеби мага тез аранын ичинде үйдүн үстүн жаап калыш керек. Мен эгер азыр кредит сурасам деле, доходум жок, ошон үчүн кредит сурасам деле мага бербейт банктар. Ошон үчүн мен азыр бир аз муктаж болуп турам. Экинчи этажда болгону бир 76 000 сом акчабыз бар болчу. Үйдү сактачысыз экенде. Ооба, ошол тартмада турат эле. Мен ошону дагы мындай албай калдык. Анан азыр кошуналар, тааныштар, эжелер келип, тамак аш, анан ошол чөнтөгүндө болгон акчасын алып келип берип атышат. Анан бул нерсе биз үчүн бүгүн аябай зарыл болуп турат. Анан бирок айтып атпаймынбы, мен ушул аябай кыйналып турганда дагы ошо башымды көтөрүп, нары карай элеп, бери карай күлгөн адаммын. Ошон үчүн мен элдин колдоосуна, элдин туура түшүнүүсүнө ишенем. Жана